Саламатсыздарбы, учурда маек рубрикасы сиздер менен мен Үсөнбай Тайырулу. Ошондой эле бүгүн бизде конокто Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты, Түгөлбай ата атындагы сыйлыктын, Алы Токомаев атындагы, Жамыл Жаабаев атындагы сыйлыктын лауреаты, кыргыз эл акыны Гүлсайра Моонова эжебиз конокто болмокчу. Саламатсызбы эже? Саламатсыз. Эже, алгачкы эле суроом сизге мындай да, бүгүнкү күндө бардыгы эле 2 сап ыр жазып алып эле мен акынмын дейт да. Негизи акындык кесипти аркылуу 2 сап ыр жазса эле акын болуп кала береби же атайын бул үчүн көп китептерди жазып, же болбосо 2 сап ырды жазган эле акын деп аталса болобу? Акын деген аты эми чындыгында акын деген накта өз атына татыктуу болсо жакшы да. Эми биз өзүбүздүн элибиз чындыгында акын жандуу, ыр жандуу элбиз. Ар бир эле кыргыз уйкаштырып ыр жаза алат, уйкаштыра алат, жамактай алат. Ошондойго шыктуу элбиз. Өзү акын болбосо дагы ыр жандуу, ошо ырды жакшы көргөн элбиз. Мунун өзү чоң дүйнөдөгү башка элдерден чоң артыкчылык деп ойлойм да мен. Анан эми акын көп деп кээ бирөөлөр акын эле көп болуп кетти, китептерин чыгарып, акын эле көп болуп кетти деп ошого дагы кейишет. Буга кейиштин деле анчалык кереги жок. Мен ага кайра сүйүнөм. Мындай жаман бирөөлөргө жамандык кылып, жаман нерселерди жасап, ушактарды сүйлөп, бирөөлөр менен бирөөлөрдү кагыштырып, бир жаман иштерди жасап жүргөндөн көрө ыр жазган жакшы да. Ыр жазган үчүн ал жакшыбы, жаманбы, адамдын жан дүйнөсүн тазартып, аны аарулап тура турган бир жакшы дүйнө да бул ыр деген. Анан ошо ыр жазып жүргөндөрдүн баарын эле мен жакшы көрө берем да, ыр жазып жүргөн үчүн. Ыр жазып жүргөн үчүн, акын болом деп аракет кылган үчүн жакшы көрө берем. Анан бирок аларга үйрөтүш керек да. Үйрөтүш керек. Ыр жазуунун сырын, немесин үйрөтүш керек. Ушул максатта биз ушундай көптөгөн кыз келиндер, анын ичинде апалар да бар, студент кыздар да бар, мектептин окуучу кыздары да бар. Анан кийин бул заманда ал жаңы жазып жүргөндөр эмес, такшалып калган акындар деле китептери чыгып ушу эмгекти сиңирген эл акындарына чейин деле кароосуз калдык. Эми муну жашырганда эчтеке жок. Эч кароосуз калдык. Китептерибиз чыкпайт. Чыккан күндө дагы ошо эптеп өз каражатыңа чыгарып алсаңдар сатылбайт, сата да албайсың. Каяка бетип жүрөсүң аны. Эмечи ушул сизде акындаргачы атайын мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан жардам болобу мындай ыр жазган акындарга? Кандайдыр бир жардам бар? Мисалы, сиз ыр жазсаңыз, китеп чыгарууда мамлекет сизге атайын жардам береби, өкмөт? Мунуга эгемендүүлүк алгандан бери, андан эгемендүүлүк алдык деп, өзүбүзчө мамлекет болдук деп, өзүбүздүн туубуз, өзүбүздүн немебиз бар деп кубанабыз албетте. Бактылуу болобуз мамлекет болгонубуз үчүн. Ошого эле кубанып жүрөбүз акындар. Ошого эле кубанып жүрөбүз. Бирок акындар ошо эгемендүүлүк алгандан бери кароосуз калганыбызга таң калабыз да. Бул таң калыштуу өзү. Ал эми андан көрө бай эсирин убагында сонун эле болгон экен дейбиз да. Жазгандарыбыз жазгандай китеп болуп чыгып, аны сатылып атабы, сатылбай атпайбы, аны бүтүн өздөрү таратып, ар бир китепканага, ар бир китеп дүкөндөрүнө өздөрү таратып, өздөрү жайылтып, биз ошо ыр жазганды эле билчүбүз. Анан ырыбыз чыккандан кийин келип гонорар ал дегенин гана билчүбүз. Анан ошо көрсө, ошо эсирин убагында дурус эле жакшы болгон экен. Анан кийин эгемендүүлүк алдык, кубандык, бактылуу болдук. Анан бирок кароосуз калдык да. Бул туура эмес иш чындыгында. Туура эмес иш. Биринчи ушу руханий дүйнөгө көз салуу керек да. Мына руханий дүйнөбүз жардыланып, ошол ачка болуп калгандан улам көп жаман нерселер коомдо болуп жатпайбы? Адам уяла турган, биздин улутубуздун жүзүнө неме келтире турган жаман нерселер болуп жаткандыгы ошо руханий дүйнөбүздүн булгангандан болуп жатат. Уят болчу нерселерди жасап жатат азыр адамдар. Ошо биз ошо руханий дүйнөнү эч качан кароосуз калтырууга тийиш эмеспиз да, эч качан. Биз эми бизди карабай койду деп эле таанына бербейбиз. Деги эле мындан ары дагы
Биз болорубузду болдук, жашарыбызды жашап, берерибизди бердик. Бизден кийинки келаткан жаштар бар. Мына силер бар. Жаш акындар бар. Мына ушулардын кароосуз калганы зыянды келтирет, кейтет. Анан кийин биз ушундай өзүбүзчө кыздар деген коом түзүп алдык. Жалаң акын кыздар. Анын ичинде ошо айтып атам, жанагы мектеп студенттерден баштап кемпирлерге чейин бар. Ыр жасып жүргөндөр. Анан кийин кантсе да алар ушу бир өзүнчө дүйнөсү менен жашап атат да. Ыр дүйнөсү менен жашап атат. Ошолор чогулуп өзүбүзчө кыздар деген коом түзүп 2000ден ашып кеттик ал. 2000ден ашып кеттик де эми 1000дин ичинен бирөө чыгат, экөө чыгат, ошо дагы жакшы. Суурулуп отуруп күлүктөр чыгат арасынан. Анан кийин ошондой жарышка салып, анан жарышка салгандай эле деме, биз элге китеп чыгарып берип атабыз. Өзүбүздүн жаныбыздан акча чогултуп, ошо 5-чи китеп, мына 1 жылдан бери 5 китеп чыгардык. Чоң 5 жыйнак чыгардык. Ошол ичинде ошо 200-300 автор кирди. Ар биринин бир 10-дан 15тен ырлары кирет. Эми ошондон эле адамдын ошо акындык жүзү көрүнө түшөт экен. Аны тандалат экен. Анан кийин ошонун ичине тандалып отуруп жакшы жазган тандама кыздарды Жазуучулар союзуна сунуштап атабыз. Эмечи, ошол жерден сөзүңүз эме болсун. Ар бир китеп жазган эле, ыр жазган эле киши Жазуучулар союзунун мүчөсү болуп кире алабы? Эми эгерде жакшы жазса, китеби жок дегенде 3 китептен деп айтчубуз да. Анан кээде абдан жакшы акындар бир китептен эле көрүнүп кетет. Илгери Жоло Мамытов 30 сүйем деген бир эле китептен Жазуучулар союзуна мүчө болуп өтүп кеткен. Анан кийин бул акындын дараметине, талантынын күчүнө байланышат да. Анан моногу неме боюнча мындай 3 китептен деген немени коюп коюшкан. 3 китептен кийин жакшы жазган акын болсо союзга, Жазуучулар союзуна мүчө болуп алынсын деп. Анан эми пендебиз кээде мындай 3 китепти жазып, кээде 5 китепти жазып деле мындай анчалык мындай поэзия жагынан аксап турат, баягы ырлары, баягы ою бар, уйкаш бар, анан кийин поэзия жактан аксап турат. Эми чыныгы поэзия баягы Темиркул Металлов айтчу эле, нактагыр чачылып жатпайт да. Ал ушу ошончо ырдын ичинен кээде үмүт үзүүгө болбойт да. Ошо 3 китептин ичинен 3-4 бир жакшы ыр чыгып калат ошол акындын. Анан ошого да кубанып, ошого дагы бел байлап, ошону Жазуучулар союзуна алууга неметебиз. Анткени андан жакшы акын кийин баары бир чыгат го деп үмүт менен деле кээде алып коебуз ошону. Көп жылдан бери ошол немеге мүчө алуунун комиссиянын мүчөсү болуп жүрөм. Анан ошо жана кыздардан дагы ошентип тандап, ошентип анан ошо мүчөгө алууга аракеттенебиз ошентип. Эме да сиздин ырларыңызды эл артисттери көп ырдап жүрөт да. Сиздин ырларыңыздычы, жазган ырларыңызды эл артисттери көбүнчө сиздин ырларыңызды ырдап калат да. Ушул ырларды ырдаганда, тандаганда келгенде сиз атайын барып, мен ыр жаздым деп сунуштайсызбы аларга же өздөрү келип ушул ырыңыз жакты деп алып кетип ырдашабы? Мен бир да ырымды сунуштаган эмесмин эч кимге. Тааныбай туруп эле китептен алып, журналдан алып, кеситтен алып, же бирөөдүн колунан алып, оон чыгарып жүрүшөт. Ар ким оон чыгарып. Мен ону ырдап кой деп деги эч кимге таанышкан да эмесмин, таанышпайм дагы, аракет деле кылбайм андайга. Анан кийин ошо баары эле мени тааныбайт. Бирөө мына нарындан жазган Эсенбек Мадамбеков, анда 16 жашында жазган, жана мен табар белем. 16 жашында экен, ошо тиги бир тайкеси ошого оон жасам деп, мен ошо табар белемди үстөлдүн үстүнө ырды коюп алып, оон жасам деп коюп койгон экен да. Анан ошого оон жасам деп аткан дегенден ал кана окуйнчу деп окуп көрүп алып эле урдап кетиптир ал ырды.
Уурдап кетип анан таң атканча үйүмө барып өзүм жазып койдум дейт. Анан тиги тайкем жазбай калды, бирок мен жазып калдым дейт. Анан ошентип ошол жактан жазган. Анан Ибрайым Бостонкулов деген Жалал Абадтык. Жалал Абадтан жүрүп алып 5-6 ырма обун жазып. Жанагы тагдырга деген балдарыма тийбегин деген ыр бар го. Ошол анан сен бар үчүн деп бир топ лирикалык сүйүү ырларыма да обун жазып ырдап жүрүшөт. Анан мунугу Муратова Жамила деген композитор кызыбыз бар. Адагы мени тааныбай эле китебимди таап алып, ошондон 10 чакты ырма обун жазыптыр. Анан неме дагы китебимди колумна китебимди алып анан кийин сүрөтүмдү көрүп эле бул улгайып калган киши экен, кайсы жасат дейсиң деп ыргытып бергем дейт. Тиги Бакыт Мамаев деген бала бар го, обун жаз. Мамаев. Анан кийин аялым окуп алып дейт, мунугу карачы мунугу ырларды деп кайра мага жана сүйүү ырларды окуп берди дейт. Окуп бергенден кийин бир түндүн ичинде калтырыңа обун жаздым деп анан ырдап жүрбөйбү адагы. Анан кийин Барсыңарбы кыргыздын жигиттери деген ырымды ошол мага заказ берип анан жаздырып алды өзү. Барсыңарбы кыргыздын жигиттери деген баягы учурларда 90-жылдарда эл кыйналып турган учурда ошентип жазган. Барсыңарбы кыргыздын жигиттери деп. А көрсө кыргыздын жигиттери бар экен, жана 7-апрелде мен кыргыздын жигиттери бар экенине көзүм жетип, ошончо кыргын болуп атса дагы бар экен го элим деп кубандым да. Ошондой калыссыздыкка, ошондой элди алдаган бийликке каршы турган кыргыздын ушу сендей жигиттерине ушунчалык сыймыктандым да ошондо. Анан эже сиз мындай да, акындар көпчүлүгү мындай илхом келгенде же кээ бир учурларда ыр жазат да, анан сиз көргөн кишиңизге эле кетип баратып эле сизди ыр жаза берет деп угабыз да. Ушунун канчалык чындыгы бар? Бир көргөн кишиңизге эле сиз ыр жаза берет экенсиз да? Бир көргөн кишиңизге эле сизди ыр жазып коет, кетип баратып деле кайсы жерде болбосун ыр жаза берет деп угабыз да. Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Илхам келет албетте. Илхам келгенде жазасың. Анан илхамды эмне берет? Илхамды окуялар берет. Илхамды жакшы адамдар берет адамга, акынга. Мен жакшы адамдарды көргөндө ушунчалык кубанып, жетин албай, сыймыктанып, ушул элге пайдасы тие турган киши турбайбы деп, ошого кубанып, анан кийин ошого ыр жазгым келип кетет да. Анан жанагы элдин жанагындай окуясына, элдин кайгы капасына кайгыра билбеген, ошону ыр жазбаган акын да акынбы? Акын деп эсептебейм. Акын элдин кубанычына кубанып, бактысына бактылуу болуп, кайгысына кайгырып, ыйына ыйлап жазыш керек. Ошо 7-апрелде ошо мен ыйлап жазган ырымды бир жигит, сендей жигит обун жазып алып, ошо кошогумду телевидениеден ыйлап аткарды. Роза Аманова ыйлап аткарды. Аны уккан элдин баары ыйлады. Баягы элдин ыйын ыйлайт деген ошол. Ал эми кубанычын, Кудайга шүгүр кубаныч эле болуп турсун дайыма. Элимдин дайыма кубанычын көрүп жүргүм келет. Адамдардын дайыма бактысын, жакшылыгын, жакшы пейилин, жакшы ниетин, элге деген жакшы эмгегин көргүм келет дагы, ошолорду жазгым келет. Мына ошону менен мен бактылуу болом. Ошону жазуу менен бактылуу болом да. Анан эже бүгүнкү күндө аябай жаш акындар көп болуп кетпеди бизде? Ушуларга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми ылайым эле көп болсун. Анан ичинде абдан күлүктөрү да бар, чабалдары да бар. Ошо күлүктөрү мына кече күнү Жоло Мамутов атындагы сыйлык алышты бир топ. Мирлан деген бала, Мелис деген бала, дагы бир кыздар. Анан китептерин берди эле мен ошону окуп көрсөм, чындыгында жакшы акындар. Курч өздөрүнүн ойлорун мындай бир элдикин кайталабай, мурун тапталган жолду кайра таптабай, өздөрүнчө басып, өздөрүнчө изденүү, өздөрүнчө көз караш, өздөрүнчө ой, анан кийин өздөрүнчө жаңылык ачууга, жаңы ойлорду айтууга аракеттенишет экен да. Анан ошонусун мен абдан жактырып кубанып калдым. Көрсө, бул
поэзия деген істеніп бүтпей тұрған еш чегі жоқ, океандай нәрсе тұрбайбы. Біз жазып бүтіп қойдық деген ойлайсың, бирок бізден кейіnkілер аны башкача дагы жасап атыптыр. Аны башкача көз менен көрүп атыптыр. Баягы биз жазган сүйүүлөрдү алар өздөрүнчө башкача жасап атыптыр да. Анан кийин эми көрсө бүтпөгөн чексиз нерсе экен да бул өзү өмүрдөгү. Кеңиз анда сизге эркин микрофон берелим, поэзия сүйүүчүлөргө, акындарга, сиздин көрөрмандарыңызга өзүңүздүн ачык, асыл сөздөрүңүздү айтып кетиңиз. Эми ошолорго ошо айтып атпайм мунугу. Ошо калоом эле ошо жакшы ырды жазыш үчүн, таза ырды жазыш үчүн, ошондой улуу ырларды жазыш үчүн улуу сезим керек экен. Жакшы нерсени жазыш үчүн өзүң жакшы болуп, жан дүйнөнүн тазалыгы, арулугу керек экен. Ошондой өзүң ушундай дүйнөгө, ааламга өзүңдү ушундай бир ушундай кереметтүү бир неме сезип алып, анан кийин ошол дүйнөнү ошондой көз караш менен, өзүңдүн көз карашың менен карай билишиң керек экен. Өзүңдүн жеке көз карашың менен. Анан кийин ошону жеке өзүңдүн сөзүң менен элге айтып беришиң керек экен да. Дүйнөдө канча акын болсо, ошонун өзүнүн жүзү бар, өзүнүн үнү бар, өзүнүн доошу бар да, айта турган. Эч ким мындай жол талашууга биринен кызганып, биринен бирге жол талашууга такыр мүмкүн эмес. Анткени канча акын болсо, мына дүйнөдө канча адам болсо, өңүбүз ар башка го, ар кимисин бири-бирине такыр окшобойт. Ошондой эле ыр жазуунун дагы өзүнчө ар бир адамга берилген өзүнчө бир казиет, өзүнчө бир бөлөк нерсе да, ар бир адамдын өзүнүн үнү бар. Канча жалбырак болсо даракта, шамал жел тийгенде ар бир жалбырак өзүнчө үн чыгарат экен, үнсүнчө. Акындар да ошондой талашып тартышууга, бири-бирине көрө албастык кылууга, иши тарууга эч акыбыз жок да бири-бирибизге. Анткени ар ким өзүнчө. Тиги менин эмем өзү элдикине, мыногу элдик чыгармачылыкка, жанагы Манастын ыргагына жакын деп ойлойм да. Мен өзгөчөлүгүм ошондой болуш керек деп ойлойм. Анан кийин ошону бул эски, бул баягы кошоктун стили, бул жамактын стили деп аны чанып салганга акыбыз жок. Ал биздин улуттук поэзиябыздын башаты. Ошол эле Манастын стили менен окуп атпайм кээ бир ырымды. Ошол менен эле чоң сонун ойлорду, поэзиялык ойлорду айтууга болот. Ошону менен эле. Ошону менен эле Манас жашап келатпайбы, кылымдан кылымга. Ошол эле стил. Анан ошону жаман деп чанып коюп, анан кийин тиги татаалдаштырып, Европаны тиякты, буякты неметкендей, жанагы башка аяктын кийимин кийген сыяктуу эле поэзиябызда да ошондой. Өзүбүздүн башатыбызды чанып, улуттук казиетибизди чанып, анан кийин мындай бир уйкашы жок. Айтып келатып эле башка нерсени айтып кеткен. Ал биздин кыргыз улуттук поэзиябыздын табиятына кабыл алынбайт экен да, сиңбейт экен да, аны эл дагы кабыл албайт экен. Кабыл албай койду ушуга чейин. Жанагы эле шар кеткен өзүбүздүн жакшынакай поэзиябыздын башаты бар экен. Биздин ырларыбыз куюлушуп, шар кеткени менен баалуу да. Ошо шар кетип, анан кийин ойду да шар айтып, так айтып, ачык айтып, ошонусу менен биздин поэзиябыз күчтүү. Тиги акындарыбыз ошон үчүн менен элге жагып жүрүшкөн. Гүлсара эже, ушундай өзүңүздүн убактыңызды бөлүп биздин куттуу студиябызга келип маек куруп бергениңизге сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл акыны Гүлсара Момунова эжебиз болду. Саламатта калыңыздар.